Есть. Хорошо. Работает. Да, есть. Кайф. А почему ты его не развел по полной? Ну, у него просто взгляд такой жалостливый был. Взгляд жалостливый. А ты думаешь, он тебя пожалеет, когда ты будешь целый месяц жить на одну зарплату? Будет тебе... Смотри, как надо. Учись. Пойдем, документ проверим. Достор, видеонун башында, как всегда, реклама. Easy Drive таксопаркына келдим. Easy Drive таксопаркында азыр жаңы акция башталыптыр. Жаңы водительдерге таксопарктын комиссиясы 2%ке түшүптүр. Мурда 4% болчу. И машиналардагы арзандаптыр. Без депозит келип алып кетсеңер болот. Эконом класстагы машиналар 1300дөн өйдө башталат экен. Механика коробкалар, автоматтар 1600дөн Rio, Solaris, Polo'лорду келип тандап алып кетсеңер болот. Азыр паркта машиналар достаточно экен. Комфорт класстагы машиналар М-гранттар 2150дөн экен. Кулрейлер 2300дөн өйдө. Элантралар 2000 рубльдан и Тига 4лер 2100 рубльдан өйдө экен. Комфорт плюс класстагы машиналар К5, Камри, Сонаталар, Атластар 2900дөн өйдө экен. Состояниясына, жылына жараша. И Jack G7 болсо 2400дөн өйдө. Келип алып кетсеңер болот. Достор, желательно эртең менен обедке чейин келип алып кеткиле, потому что түштөн кийин жакшы машиналар калбай калат. Эртең менен саат 10дон баштап келип алып кетсеңер болот. Телефон номерлери турат экранда, адреси турат. Ушул адреске келип, ушул телефон номерлерге чалып, байланышып келе бересиңер. Кисарт маселеси кандай болуп атат анын туугандары? Бонус маселеси кандай болуп атат? Бонус бүтөрүнө 5-6 заказ калганда, 5-6 саат калганда жабып коюп атабы Кисарт недействителен деп. Ошондой да болуп кетти, ошондой учурлар дагы. Силерде ошондой болду, болгон жокпу, ошол жөнүндө да жазып кеткиле, эгерде уккан билгендер болсочу. Яндекстин кылбаганы жок да, бонус бербеш үчүн. Ар кандай амалдарды ойлоп табып таксистерди куратып бүтмөй болду. Так, достор, ассаламу алейкум. Так, мынакей 18 мүнөттө алып келдим. 18 мүнөттө. Алып келдим. 1800. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Коэффициент жарылып ататына карагылачы. Центрдин күйүп аткан укмуш күйүп атат. Домойду база алгам го. Так, все, дальше. Кеттик, центрди көздөйчү. Центрден да бир домой менен сүрүп чыгалы. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер.
кушубак күнүңүздөр менен Кудай буйрса иштеп жүрөм Комфорт Плюс менен. Жумуш слабый болуп атат, иш начар болуп атат деп эле жалобы сетип элечи бардык элдин бардыгы. Анан кандай болуп атат деп сурагандар да көп, жумуш болуп атабы болбой атабы депчи. Ошого чыгып иштеп бир сменаны тартып силерге көргөзөйүн деп видеонун башынан аягына чейин көрүп, комментарий жазып, лайктан басып коюңуздар, урматтуу мекендештер. Кудай буйрса ишти улантабыз. Кудай буйрса жумуш жакшы болуп атат. Бүгүн жалган Куран айынын уже 27-си болуп калды. 26-сында чыктым, саат 10:30-да чыккам. Түнкү саат 10:30-да. 26-сы уже 27-си болуп калды. Саат 2-ден 27 мүнөт өтүп кетти. Жумушту улантып атабыз. Жумуш жакшы, Кудай буйрса центрде жакшы болуп атат. Иштеп аракет кылган адам эле иштейт негизичи. Анан иштебей эле алма буш оозума түш деп жумуш жок болуп атат, жумуш слабый болуп атат деп эле жалобы сетсек ким иштемегиле турабы? Иштеп чыгып аракет кылып 10 саат 12 саат иштегендер результат чыгарат да мындай. Анан 5-6 саат иштеп эле 5-6 миң болуп калды дей берген болбойт. Иштейм деп келгенден кийин иштешибиз керек. Анан проверка тигиндей болуп атат, мындай болуп атат деп действительно мындай текшерип атат. Мурда деле текшерчи да. Машинаны мурда деле текшерчи, мурда деле багажникти ачтырчы, мурда деле бардачокту издечи. Ал мурда деле болчу, азыр деле ошондой болуп атат. Эгерде документиң нормальный болсо, базадан чыкса, страховкаң бар болсо, диагностический картаң бар болсо, озгопуң бар болсо, эч кандай деле коркуштун кереги жок. Иштей бериш керек аккуратно. Бардыгы эле жакшы. Кисарт маселеси кандай болуп атат анын туугандар? Бонус маселеси кандай болуп атат? Бонус бүтөрүнө 5-6 заказ калганда, 5-6 саат калганда жабып коюп атабы Кисарт недействителен деп. Ошондой да болуп кетти, ошондой учурлар дагы. Силерде ошондой болду, болгон жокпу, ошол жөнүндө да жазып кеткиле, эгерде уккан билгендер болсочу. Яндекстин кылбаганы жок да, бонус бербеш үчүн. Ар кандай амалдарды ойлоп табып таксистерди куратып бүтпөй болду. Эми центрди көздөй айдайлы, көп сүйлөбөй. Следующий подъезд. Окей. Вот здесь, да? Ага. Всего хорошего, всего доброго. Хорошего поездки. Спасибо большое. До свидания. Базар жок. 12 мүнөттө 900 рубль алып келдим. Комфорт 188 Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен. Жумуш жакшы эле болуп атат да, негизичи жигиттер. Просто оценку в приложении. мындай коэффициент кайсы жерде күйөт, кайсы учурда центр жака айдаш керек, кайсы учурда аэропорт жака айдаш керек. Ошол нерсени үйрөнүп алыш керек да, мындай
ошол нерсени мындай билип алсаң, уже автоматически уже как рефлекс катары эле уже на автопилоте иштеп каласың да. Так, азыр центрге айдаш керек, так, азыр шарик айдаш керек депчи, мисалы примерно заказ болбосо, мисалы эконом күйгүзө калып, эгерде комфорт болсо, эгерде комфорт плюс болсо, мисалы комфортту күйгүзө калып, ушинтипчи, мисалы берген заказдарды эле ала бербей, отмена кылып, невыгодный заказ болсо, выгодный заказ болсо алып, желательно мындай ближний подачаны алыш керек, дальний подачаны албай эле коюш керек. Желательно даже минус балл болсо деле албай эле коюш керек да. Ошондо көп ошентип мындай баш менен да иштеш керек да бул таксидечи. Ойлонбой берген заказды алып жүрө берсе деле жумуш болот, бирок анда уже сен мындай рулить этпей, сени Яндекс каалагандай калчап калат да, андай болсочу. Ошон үчүн өзүңөрдүн тагдырыңар, өзүбүздүн тагдырыбыз, өзүбүздүн колубузда, конечно. Ошо берген заказдардын арасынан дагы мындай тандап алганды билиш керек да. Берген заказды ала бербей. Так, азыр центр жака айдашым керек. Центр күйө баштайт азыр. Центрде минималка бүттү. Прямо налево. Почти приехали. Пожалуйста, не забывайте вещи в салоне. Следующий подъезд, да? Ага. Вот здесь, да? Да. Ага. Что-то братишка. Наличными. 1070. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен наличными. Спасибо Для большое. улучшения качества Всего обслуживания хорошего, всего поставьте доброго. нам оценку в приложении. Удачи. Вот здесь, да? Угу. Угу. До свидания, всего хорошего, всего доброго. До свидания. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Белес таксопаркы болгон пайыз төлөм менен сиздерди кызматташууга чакырат. Белес паркка туташып, Россиянын бардык шаарларында иштесеңиз болот. Кис-арт лицензия оформление документтерин парк өзү бүтүрүп берет. Жолдомо кагазы бекер жана акыркы талаптарга жооп берет. Диспетчерлер күнү түнү сиздер менен байланышта. Тапкан акчаңызды чектөөсүз заматта банктык картаңызга чыгарып алсаңыз болот. Шашылыңыз. Сизди алдыда көптөгөн байгелер жана бонустар күтүп турат. Жумуш бүттү. Буюрса жумуш бүттү. Үйгө кирип атабыз азыр. Так, Яндексти ачып карасам, 5 саат 49 мүнөт линияда жүрүп турмун, 5 саат 49 мүнөт иштеп турмун, 6 саат деп койгула. Средний заработок за час 1108 рубль дейт. Таза Яндекстин комиссиясынан тышкары 6460 рубль иштеп турмун. Яндекстин комиссиясы 2600 дейт. Ошондо наличныйга 1200гө бир наличный заказ аткардым. Без наличный 8300 рубльга заказ кылып турмун. Общий 9400 дейт. Пробег 145 километр. И завершенные поездки 7 дейт. 7 заказ кылып турмун. 6 саат, почти 6 саатта 7 заказ кылып турмун. Жумуш жакшы эле болуп атат. Мисалы ушундай темпте, мисалы эгерде 10 саат 12 саат иштегенде, мисалы 10 миңден ашырмакмын да. 12 миң, 13 миң иштемекмин. Ошондой достор, жумуш жакшы эле болуп атат. Жумуш Кудайга шүгүр, иштеш керек. Аракет кылып эле иштесе болот жумуш. Силерде жумуш кандай болду? Канча саатта канча иштедиңер? Комментарийге жаза кеткиле. Ошол. Кайсы тарифте иштейсиңер? Кандай машина менен иштейсиңер? Ал жөнүндө да жаза кеткиле. Ассаламу алейкум. Көргөнүңөргө чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик.